Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырлуу телекөрүүчүлөр. Аллах таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Рахмат жааган Рамазан аттуу телеберүүбүздө бүгүн Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгынын Адал бөлүмүнүн башчысы Токтогазы уулу Бактияр ажыбыз келип отурат. Кош келиңиз, Бактияр дамла. Сиз менен бүгүн ушул телеберүүбүздө эли журтубуз үчүн ушул адал арам тууралуу бир маселе козгогубуз келип турат. Ушул тууралуу бир ошо Рамазан, ыйык Рамазандын күндөрү бир кеңири кылып бир маселе кылып берсеңиз. Ассаламу алейкум, кадырлуу көрөрмандар. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылган болсун. Ушул ыйык Рамазанда кандай жакшы ой максаттарды Алла тааладан сураган болсоңуздар, Алла таалам ошолорду кабыл кылып, ушул ыйык Рамазан айында кылган сооп, кайрымдуулук иштердин соопторун Алла таалам көп эслеп жазган болсун. Албетте, ар бир мусулман үчүн адал арамды айырмалап билүү бул парыз. Бул мусулман дегенең бул кыз дагы, ошол жигит дагы, деги балагатка жеткен мусулмандардын баардыгы кирет да. Бул парыз. Мисал үчүн бойго жеткен жигитке, кызга намазды парыз болгондой эле, орозо парыз болгондой эле, адал арамды ажыратып билүү дагы парыз. Алла таала Кур'ани Каримде пайгамбарларга буйруйт ошол адал нерселерден жегиле деп. Ошондой эле башка бир аятта момундарга деле ошондой буйрукту берет да. Исламда чоңдор, элита бир башка бир өкүмдө жүрөт, ал эми карапайым жөнөкөй адамдар башка бир мыйзам менен жашайт деген нерсе жок. Баардыгыбыз Кудай Тааланын алдында мыйзам бир. Адал жегиле дедиби? Демек бизге айырмасы жок. Баардыгыбыз ошонун артында жүрүшүбүз керек. Арамдан алыс болгула дедиби? Баардыгыбыз ошондой болушубуз керек. Эми Дастан мырза, адал арам маселеси бир аз токтоло турган болсок, себеби биз тамак аш жаатында балким көбүрөөк сөз кыларбыз. Бирок ошол эле учурда Алла таала арам нерселер деп эмнени айтат? Кур'ани Каримде, пайгамбарыбыз хадисинде бул Кудай Таалам тыйган болсо бир нерсени, демек ошол арам нерсе. Буга кандай нерсе кириши мүмкүн? Бир адамдын жанына кол салуу, өлтүрүү, зына кылуу, каракчылык. Мунун баардыгы Кур'ани Каримде айтылган. Бул эми иш аракеттер. Кээ бир адамдар ушунун үстүндө алектенип, туура эмес иштерге барышы мүмкүн. Демек ошондой амалдарды кылып, ошондой бир иш аракеттерди кылып, ошонун артынан бир бул жалган дүйнөдө бир курсагын тойгузушу мүмкүн, үй бүлөсүн бир камсыздашы мүмкүн. Бирок бунун тапкан нерсеси ал адал эмес, арам жол менен. Ошондой эле мисал үчүн бир мисал тараза туурасында Кур'ани Каримде баягы тозок болсун, азап болсун деп айтат таразадан жегендерди. Бул ошол иш аракетке байланыштуу. Канчала деген адамдар бар бизде коомчулукта. Мейли бул алдамчылык жолу менен киреше табат да. Таразадан жеп коет. Мейли ал бир аз, мисалы үчүн 100 грамм болсун, бирок 100 граммдан жеп отуруп, күн сайын мисалы үчүн канча бир 10 адамда эле жесе канча болот? 1 килограммды жеп коюшу мүмкүн. Ошондуктан көрүңүздөр, бул арам маселеси ушундай көп да. Анан базарларда дагы бир көрүнүш бар. Кээде биз ошол буюмду, товарды өтсүн, мыкты деп, мактайлы деп жок нерсени алдап сатабыз. Мисалы үчүн биздин эле Бишкекте эле тигилген
кийим кече болушу мүмкүн, костюм, шым. Бирок биз муну ой бул Турциядан, бул укмуш тияктан, бияктан деп мактайбыз да, алдап коебуз. Бул дагы бир туура эмес, бир арам жолдун жол болуп эсептелинет. Ошондой эле мисалы унаа саткандар дагы мисал келтирели, актуалдуу. Себеби соц тармакты ачпаңыз, бардыгы эле машина сатып аткан, алып аткан. Ошол жерде бир алдамчылыктын түрү бар. Мисалы километр айдаган километрин артка түрдүрүп, бул мынча деп элге кызыктыруу бааны коет да. Бул эми аз эле жүргөн, бардыгы эле билет, аз эле жүргөн болсо демек көп иштеген эмес, абалы жакшы деп кызыктырат. Бирок бул дагы бир арам жол да. Ошондуктан учурдан пайдаланып, эгер биз ушундай кадамдарга барып аткан болсок, биз ушуну токтотолу. Болгондой көрсөтөлү. Канча километр жүргөн, каякта өндүргөн. Ошондой болсо, ошондой таза ак иштесек, буюрса биздин тапкан нерсебизде береке болот, ырыскысы мол болот, аз да болсо. Бирок эң негизи биз Кудай Тааланын алдында ак эмгек көрсөтүп, туура адал ишти аркалаган болобуз. Ошондой эле биз арам адал маселесинде эң эле туу чокусунда аты өчкүр арак турат да. Арактын арам болушу туура бул бир нече этап менен келген ислам тарыхында. Бирок азыркы учурда бардык эле мусулмандардан сурасаңыз, бардыгы билет бул ичкенге болбойт экенин. Себеби мунун бул дүйнөдө эле көрсөткөн баягы кесепеттери канчалык баягы көп көйгөйдү алып келет. Мисалы эле жолго бараткан ошол шофер, айдоочу арак ичип алган болсо, кандай нерселерге алып барат? Ал өзүнүн жанына кол салат. Мисалы үчүн ошол эле айдап баратып башка бир адамдарды сүзүшү мүмкүн. Ушундай бир кырсыктарды алып келет да. Бул нерсе ошондой эле ал адам ичип алгандан кийин коңшуларына, ошо кошуналарына бир зыян алып келиши мүмкүн. Ким билет эми. Ошондуктан ислам динибизде айтат, бул арак ошо күнөөлөрдүн ана башында турат депчи. Муну кыл ичкен адам баягы ал акыл эсинен тайып кетип, башка дагы толтура кылмыштарды, күнөөлөрдү кылып кое берет экен да. Ошондуктан Кудай Таалам сактасын. Ошондой эле биз ана башында келе турган бул чочко. Чочко дегенде биз бул толук бойдон да Кудай Таала ушундай арам кылган экен, бул башынан ошо кылынан баштап туягына чейин да арам. Бул толук. Муну дагы мисалы үчүн иштетип, же болбосо бирдеме кылып, керек болсо ошо терисин дагы иштетип бир буюм катары иштетсе дагы болбойт экен. Бирок мисалы үчүн исламда кээ бир нерселер бар, мисалы үчүн жаныбарлар, мисалы үчүн ит. Ит дагы ошондой эле арам. Бирок бул ушундай нерсе, мунун терисин мисалы үчүн иштетип пайдалансаңыз болот да. Таза болот. Баягы жыдытып, мындай ийлеп, ашатып иштетсе болот да. Мисалы үчүн андан бир бут кийим тигеби, же болбосо бир жүнүн алып пайдалана, ушундай да. Ал эми чочко бул таптакыр болбойт да. Анан чочкону эмне деп айтып атам? Бул жерде мына бул жакынкы Кытайда көп баягы щетканы чыгарат буларчы. Щетканы чыгарат да, щетка көп учурда ошол чочконун кылынан жасалат экен да. Ошондуктан учурдан пайдаланып биздин набайчыларга, ошону кондитер азыктарын жасаган адамдарга бир эскертүү. Ошол сиздердин щеткаңыздарга маани бериңиздер. Себеби бул ислам өкүмүндө нажас деп коет, кир болуп калат. Ошол эле щетка менен баягы нандын үстүнө сүртүп коюшу мүмкүн. Баягы жылтырап турсун деп, айланышып турсун деп. Бирок ошондо этият болуш керек, караш керек. Кайсы сөзүңүзгө аралжы, ушун менен кошумча бир суроо бергим келип турат, ушул сөзүңүзгө улай эле. Ошондо баягы биз эми мусулман эл болуп аткандан кийин
баягы адал арам маселесинде мындай, мисалы үчүн базардан эт азыктарын алып атабызбы, кайсы бир нерсе адалбы арамбы деп эле сурап эле койбой, балким дагы бир тактап анан жетип кайсыл нерседе болбосун ошентишке туура келеби ошондо. Мисалы үчүн эт азыктарын алып неме кылып атканда адал барамбы десең, адал деп койсо эле бүтөбү же мындай тактап алып анан алганыбыз жакшыбы дегендей. Жакшы суроону бердиңиз, Дастан мырза. Биз Кыргызстан бул 90% мусулман. Биздин базарларда эми карашыбыз керек. Кээ бир базарларда, мисалы үчүн Аламедин, Ош базары, ушул жерлерде кээде эттер бир базардын ичинде аркы бурчунда же бир тарабында чочко да сатылышы мүмкүн. Ошол эле учурда адал мал, мисалы үчүн уйдун, койдун, жылкынын эти бир тарабында сатылышы мүмкүн. Бул жерде мусулман өлкөсү болгондон кийин жалпы жонунан эгер мусулман адам сатып аткан болсо, бизде бир ишеним бар болгон болсо, ошол тарапка таза экен деп эле, адал десе адал деп ишенишибиз керек. Анын ийне жибине чейин кирбестен. Бирок бул жерде мен Ош базар, Аламедин жана башка базарларды айтканымдын себеби бир маани бере турган нерсе бар. Ошол эле жанакы нажас деген маселе. Мисалы үчүн, эгерде сырттан алып келип атканда, мисалы үчүн алар жылкынын, уйдун, бодонун этин алып келет сырттан. Бир арабада. Ошол эле арабада балким чочкону деле ташышы ыктымал. Ооба. Ошол эле учурда бир ошол чапкан балта менен кээде бир жерден эле чаап бериши мүмкүн да. Эми мен баягы мисал айтып атам да эгер. Ошондуктан ушул жерлерге да маани бериш керек. Биздин ошол Аламедин, Ош базар жана башка жерлерде эт менен алектенген адамдар. Тиешелүү диндин өкүлдөр бар, ошону алган. Алар өзүнчө болуш керек. Таптакыр аралашпаш керек. Балтасы дагы, бычагы дагы, жанакы ташыган арабасы дагы, жанакы тактайы дагы да. Ошого маани бериши керек да. Аралашып кетпеш керек. Эгер аралашып кете турган болсо, толук ыктымал баягы нажас болуп калат, кир болуп калат. Ал жуубагандан кийин, тазалабагандан кийин баягы нажас нерсе кирип кетиши мүмкүн, кир нерсе деген, ошого маани берүү керек. Бул бир. Ошондой эле бул суроонун баягы артында учурдан пайдаланып айткым келип атат. Бул мусулман коомчулугунда болгон нерсе. Көпчүлүк мусулмандар жашаган. Бирок биздин жарандар, же болбосо мусулман, христиандар көп жашаган жерге барган болсо, ошондо сиз айтмакчы дагы аны такташ керек да. Себеби көпчүлүк билбейсиз ал каяктан союп келди, эмне кылып союп келди. Анан тоок этине дагы токтолгум келип турат. Тоок этинде бир мисалы үчүн азыр биз халал сертификаты бар деп атпайбызбы? Биз диний идара, ошол муфтият биргеликте биз ошол Россия Федерациясындагы муфтият менен, мисалы үчүн Равиль Гайнуддин муфти, ошонун алдындагы сертификат берген мекеме менен, Казакстандын ошо халал дамуу деп коет муфтияттын астына мекеме менен, Белоруссиянын Белхалал, ушундай мекемелер менен бизде бир түшүнүк бар да, бири-бирибиздин сертификатыбызды тааныйбыз деген. Бул жердеги сертификаттар, берилген сертификаттар кол менен союлган тоокторго берилет да. Кол менен. Мен айтканым себеби кээ бир чоң заводдордо 20 миңге чейин тоок соёт күнүнө. Бул жерде алар айтат, баягы киллер деп коет экен, автомат басканда иштейт, сое баштайт. Бул билбейсиз да. Ошол автомат ал каягынан соёт, кандай учурда соёт, капталынан соёт, ошо тооктун желкесинен соёт дегендей. Ошондуктан бизде ушундай талап, союп атканда сөзсүз түрдө кол менен союш керек деп, ар бир тоокко бисмилля Аллаху акбар деп Алланын атын айтып ошо муздаш керек да. Ошол маанилүү. Ошондуктан биз ошол нерсени талап кылышыбыз керек да. Анан Кыргызстан көп учурда өзүн тоок эти менен камсыздай
камсыздай албайт да. Мисалы үчүн азыр статистика боюнча жумуртканы камсыздадык деди. Жумуртка. Бирок тоок этин карасаңыз базарда, мисалы үчүн Россиядан келет, Украинадан келет, даже Казакстандан келет, Кытайдан да келиши мүмкүн. Ошондуктан бул мындай биздин ишкерлер үчүн дагы бир мындай мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Биз ушул Кыргызстандын толук камтышыбыз керек да. Ички өзүбүздүн продукция менен ошондо мындай көбүрөөк ишенимдүү болот. Албетте бул тараптан колдоолор бар. Ошол халал сертификаты менен иштеген чоң ишканалар дагы бар. Ал жерде ар бир ток ошол Алланын аты, ысмы аталып союлат да. Бул мисалы үчүн исламда биз адал арамды билиш керек деп атпайбызбы? Кээде бир ушундай түшүнүк бар. Адамдар ойлойт, чочконун эти болбосо, демек баардыгын жей берсе болот. Бирок биз айтабыз, тууганым андай эмес. Ошол мал, ошол керек болсо тоок, көгүчкөн дагы бисмилля Аллаху акбар деп союлушу керек, муздалышы керек. Ошондон кийин ал барып адал болот. Анан жөн эле баягы дасторкондо келген нерсенин баардыгын эле же болбосо кайсы жерге барбасын баардыгын эле карабастан, ийиргебестен баягы ура берген бул мусулман адап эмес да. Сизге дагы бир элибизге керектүү болуп турган дагы бир суроо бергим келип турат. Сиздер сертификат бересиздер да, баягы адал сертификатын талап кылган компанияларга. Ошондо сертификат бергенде бирөтөлө бересиздерби же кыска бир мөөнөткө бересиздерби? Анан ошо бергенден кийин дайыма көзөмөл жүрүп турабы, ошолордун адал союп атабы деген, кээ бири балким мындай да болуп калышы ыктымал да, баягы акчасын алып сертификат бергенден кийин болду, эмне өзүң бил дегендей. Же сиздерде аягына чейин баардыгын көзөмөлдөп турасыздарбы? Биз азыр ишмердүүлүккө токтоло турган болсок, биз Кыргыз стандарт деген баягы мамлекеттик орган бар, мекеме бар. Ошо менен биргеликте берип келгенбиз. Бирок азыр бизде ошо кызматташуунун, алар менен болгон кызматташуунун долбоору каралып жатат. Бул мыйзамга ылайык. Биз алар менен кантип иштешебиз, аны да карайбыз. Бирок ошол эле учурда азыр биз муфтият жеке өзү ошол сертификат берүүнүн алдында турат. Ушундай өзүнчө берели деп атабыз. Бул ошол биздин дизайнер иштеп чыккан ушундай бир азыркы биздин лого болот. Бул ушундай бир багытта. Бул болсо баягы түстөрдө кандай болушу мүмкүн, ошол көрүнүшү мүмкүн. Бул жерде байкасаңыздар, бул мындай диний ошо халал деген нерсе да бар. Ошол эле учурда мындай улуттук бир колоритта деп койсок болот. Бул боз үйдүн бир түсү да, мындай калыбы. Ошондуктан бизде ошондой пландар турат. Бирок биз мындай, Дастан мырза, буга чейин деле бизде ошол тармактын ишмердүүлүгүнө жараша болот да. Биздин ошол текшерүү пландарыбыз. Биздики ар бир кварталда өзү негизи. Бул көбүрөөк биз кайсы жерлерди текшеребиз? Көбүрөөк ошо эт азыктары менен иштеген тарапты. Себеби бул жакта кандай эт келди, эмне эттер келип атат, эмне эттер кошулуп атат, ушул жаат көбүрөөк баягы маселени, суроону жаратышы мүмкүн. А бирок кээ бир тарап бар. Мисалы үчүн ун азыктары, нан азыктары. Бул жерде бир багытта эле көп кетиши мүмкүн. Ошондой эле суусундук азыктары. Бул жерде көп кошулмалар болбошу мүмкүн. Бул жерде биздин албетте текшерүүлөрүбүз азыраак болот да. Ошондуктан ушундай жагдайлар бар. Бул ар бир мекеменин ишмердүүлүгүнө жараша. Эми мындан сырткары, жогоруда айтып өттүңүз, ун башка азыктар деп, бизде баягы дүкөндөрдө ар кандай бир кошулмалар, акыркы убакта массалык маалымат каражаттарында көп неме болуп кетпедиби? Тарап, муну жебегиле, мындай жана кызыл бир кармин деген кошулмасы бар экен деген сыяктуу, ушундай. Ошол тарапты дагы кандайдыр бир көзөмөлгө аласыздарбы же кандай элге бир насыят, осуяттар болобу? Биз эми бул жаатта түшүндүрүү иштери да, биздин ошол эле расмий ошол Instagram баракчабызда
ошол ек коддор туурасында маалымат турат. Эгер кимде ким алам десе, таанышып окуйм десе, ошол жерден алып билсе болот да. Албетте бул жаатта Дастан мырза ушул халал жаатында иштеген адамдар дагы мындай дини илимий болушу керек. Бул жөн эле мындай кээде мисалы үчүн биз жана мисал келтирдим. Иттин терисин. Бул иттин териси таза болуп калат колдонсо. Бирок кээ бирөөлөр ушуну айтат да, бул арам болгондон муну таптакыр болбойт деп. Жок, бул биздин шариатыбыз, ошо фикхта кайсы жерде таза боло турганда көрсөтүп койгон да. Албетте чөчкө кирбейт. Анан ошол кармин туурасында бул көп учурда бул болбойт деп эсептелинет. Ошол Е120 бул кызыл түс бере турган боек да. Себеби башка боектор ушундай сапатта боя албайт экен, түс бере албайт экен. Ошондуктан көп өндүрүш ушуну кошот да. Албетте муну бул азык бар жерде болсо, муну колдонбош керек, жебеш керек. Бирок ошол эле учурда баягы тиешелүү адистерден дагы такташ керек бул кошулмалар. Мисалы үчүн халал жаатында боло турган болсо, халал жаатында. Ошол эле учурда кээ бир кошулмалар бар, бул медицина жана фармацевтика тарабында. Бирок азыркыга чейин толук изилдене элек. Себеби кээ бир нерселер бар да, трансформация деген бар, түшүнүк, анан деформация деген бар. Деформация дегенде ошол Е120 айталы сууга чалып койсоңуз же бир нерсеге суюкта кошсоңуз, бул деформация эле болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бир аз өзгөрөт, бирок толук кандуу бул өзгөрүп кетпейт. Трансформация деген бир заттан экинчи затка айланат. Мисалы үчүн фикх китептерде келет, бир жаныбар тузга айланып кетиптир деп коет. Мисалы үчүн кык, көң гүлгө айланып калышы мүмкүн да, таза болуп калат дегендей да. Ошондой дагы бул жаатта бир терең изилдөөлөргө муктаж болгон дагы кошулмалар бар. Биздин балким азыр эмебиз жете элек да. Бирок жалпы жонунан ошол таблицада көрсөтүлгөн таблицага бир багат алышыбыз керек да. Ар бир мусулман өзүнүн бир колдон келишинче азыгына бир кам көрөм десе. Мунун кошулманы мисалы үчүн тамак аш коопсуздугу деген маселе бар да Дастан. Себеби өндүрүшчүдөн өкмөт тиешелүү тарап сурайт да, кошулмаларды бардыгын жазгыла айтат. Бул жерде бир эле адал арам маселеси эмес, бул жерде ден соолук маселеси дагы турат экен. Себеби кээ бир учурда ошол жазгыла деп талап кылат. Себеби аны көргөн адам, бул жерде Е120 бар экен дейт. Мен эгер ушуну азыкты жесем, ушу бар кошулган, аллергиям болушу мүмкүн дейт экен да. Астма жана башка бир ооруларым козголушу мүмкүн дейт да, ал мындан токтолот. Бул адал арам эмес, ден соолук маселеси үчүн. Ошон үчүн кээде ошол өндүрүшчүдөн сөзсүз түрдө көрсөткүлө дейт. Ошол эмне кошулмалар бар. Бул албетте адамдын ден соолугу үчүн болгон иш-аракеттер. Сиз жогоруда айтпадыңыз, трансформация, деформация деп. Баягы жыйынтыгы трансформация болуп адалдан арамга айланышы ыктымал, же болбосо арамдан адалга айланышы ыктымал, ушундай нерсе. Баягы биз ичебиз го, дарыларды ичебиз. Ушунда дагы бир оюма бир суроо келди да. Ошондо баягы капсуланын сырттары желатин чочконун терисинен дагы жазылат экен, жана башкадан деп да. Ошондо желатин деген зат, баягы немеде. Ошондо кайсы трансформация болуп атабы же кандай ушуларды адал арамды кантип билсек болот негизи? Жакшы суроо. Бул ошол желатин капсуласы кээде көрсөтүлөт экен кээ бир ошол дарыда. Бул балыктыкы болуп калышы мүмкүн. Балыктыкы болсо бул болот, жесе болот. Же болбосо вегетариандык деп да көрсөтүлөт экен. Веган деп коет экен. Бул демек өсүмдүктөрдөн жасалган капсула болушу мүмкүн. Бул анда эч кандай трансформация болгон жок, өзү эле түбүнөн адал. Түбүнөн адал. Бирок ошол эле учурда
Желатин ошол жаныбарлардан алынышы мүмкүн. Бул эгерде биз кайдан билебиз? Мисалы үчүн ошол батыш өлкөлөрү тарабынан келген болсо, ошол дары. Демек көпчүлүк учурда ошол чочкодон ыктымал, ошол эле балким малжандыктан. Бирок билебиз да, ал жакта көпчүлүк мусулман болбогондон кийин эң аз дегенде бул шекти жара турган дары болуп калат да. Эң аз дегенде шектүүнүн жаратат. Ошондуктан биздин ошо дары ичип жатканда сөзсүз түрдө буга да көңүл буруусу керек. Аябай дарыдан дагы ошо кошулмалар. Бизде доктор жазып бергенде кайсы дары болсо эле негизи иче бермей адатыбызда бар го. Ар биринин баягы состав, баягы ар биринин сыпаттарын, баардыгын курамдарын толук карап туруп анан ишенип туруп анан ичкен. Анан ошол учурда ушу дары дегенден, желатин дегенде спирт дагы айталы. Спиртти да айтсак, айтыш керек болуп калды. Көпчүлүк учурда ошол спирт бар. Спирт, эгер биз ошол айта турган болсок, эгер курмадан жана мейизден алынбаса, бул ошол спирт. Анан ошол дарыны, курамында спирт бар деп атат, ал нефтиден болуш мүмкүн. Көпчүлүк учурда ушундай болот экен. Же болбосо бул буудайдан да болушу мүмкүн. Дарыларга ошолор кошулган болсо, бул мындай дарыны ичип колдонсо болот. Кээде мындай түшүнүк болот. Спирт бар экен, таптакыр болбойм дейт. Жок, ал балким дары болуш үчүн, же болбосо ошол дарынын касиетин сактап туруш үчүн кошулушу мүмкүн, аз бир дозада. Ошондуктан ал көйгөйдү жаратпаш керек биздин коопчулукта. Анан аны ошо мас болоюн деген бир ниетте ичпеш керек. Ошондой учурда ошондой бир аз кошулган спирти бар дарыларды ичсе болот да. Биз башка өлкөлөр менен ортобузда келишимдер бар дебедиңизби? Ошондо биз баягы башка өлкөдөн келген сыртында адал же болбосо арабча баягы халал деп жазып койгон, ошондой болуп турса, биз ошого ишенип ала берсек, мисалы үчүн Россия, Казакстан ушул жактардан келген, ала берсек болот деген жыйынтык чыгып атат да. Же болбосо мисалы үчүн Кытайдан келген, азыр баягы жогоруда айтып өткөндөй, тоок эттери да Урумчи муну Кытайдан көп келип калып атат окшойт да, менин огушума караганда. Ушундай халал деген жазуусу бар келе берет экен да. Анан баягы ошону биз же болбосо кандайдыр бир кайсыл тарапта көбүрөөк ишенсе болот, кайсы тарапта көбүрөөк ишенсе болбойт дегендей. Бул жерде ошол Россия дегенде Равил Генудин ошол астындагы халал борбор бар. Ошол халал даму, ушу муфтияттын алдындагы ошондой эле бел халал. Булардын ортобузда бири-бирибиздин сертификатыбызды тааныйбыз деген бир келишим бар. Ооба, Кытайды да айттыңыз, Кытайда да мусулмандар бар. Ал жакта дагы ошол сертификаттын үстүндө иштегендер бар. Бул жакта Татарстандагы бар экен, айтмакчы. Ошолор менен биз түшүнүк бар. Албетте Кытай менен жок. Бирок биз Кытайды ыктыярдуу, мисалы үчүн баягы ишканаларда таанып билип атабыз да. Кандай гана болбосун, биз ушул халал бул жөн эле бир бренд эмес. Бул мусулман үчүн парыз болгон нерсе. Биз өзүбүз дагы изденип, аракет кылып, баягы адал үстүндө иштешибиз керек да. Албетте мусулман болгондон кийин жанакындай сертификаты бар болсо, мындай белгиси турган болсо, биз ишенебиз да. Эгер эле таптакыр жок болгон болсо, биз андай эттен, андай баягыдан толук баш тартабыз. Эгерде бар болсо, негизинен баягы иштетилип, текшерилген компаниялар болот, Ооба. Рахмат, Бактияр ажым, убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, элибизге ушул адал арамтуулары жакшы маек куруп бердиңиз. Сизге ушул Кыргызстандагы өндүрүлгөн адал компаниялардын ичинен эң алдыңкыларынан Салих компаниясынан бир аз белегибиз бар эле, ушуну кабыл алып барсаңыз. Рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн. Орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Салих Нақта дамчөрлері. Салих компаниясы Қырғызстан мұсылмандарының дин башқармалығының адал сертификатына ие болған мекеме. Салих компаниясы елімізге адал азық тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, оразаңыздар қабыл болсын. Салих сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер,